Демек, бұл жарым финалдық қармаштар болчу. Ана биринчи финалчы болуп Мээрим Момунова табылат. Ал эми аны менен финалда алтын байге үчүн бул кыздардын кимиси күрөшөт. Көрөбүз Улкан Алибай кызы тууралуу айта турган болсок, канда Бишкек алыш спорт мектебинин тарбиялануучусу 26 жашта. Ал эми анын маңдайындагы Айгиза Дастан кызы Нарын областынан келген 17 жашка толгон же быйыл толот. Анткени 2004 жылкы жашы балбан кыз өзүнүн кармаштарын өткөрүүдө бул жерде кайсыл бир деңгээлде жаштык менен тажрыйбанын кармашуусу десек болот. Жана бул кармаш эмне менен жыйынтылат? Байкайбыз Улкан Алибай кыз азыр атаандашына бутка тийип тизелетип жыгытты. Жана ушул жерден Улкан Алибай кызына бир упай атаандашына тизелеткени үчүн. Жана Айгиза Дастан кызы албетте ийгиликтүү күрөшүүгө дагы умтулушу керек. Жана Улкан Алибай кызы атаандашына колунан кармагандан кийинки кармаштардагы көрөбүз. Ар бири өзүнүн чоң бир кармаштарын өткөрүүгө басым жасайт. Биз болсо алардын кармашындагы байкайбыз. Улкан Алибай кызы бир упайга ээ болгондон кийин андан ары Айгиза Дастан кызынын эбин табууга орго турат. Ал эми Айгиза Дастан кызы эмнени ойлоп табат болду экен? Атаандашынын азыр ал оң колу бел курунан анчейин кармоо эмес, бирок мына сол кол менен ишенимдүү кармоо менен буттун ички бөлүгүнө тээүү менен аны тизелетүүгө дагы чоң умтулууларды көрдү. Улкан Алибай кыздын болсо калыстар мынтип күрөшүүгө дагы көрсөтмөсүн берүүдө байкайлы. Немен жыйынтылат. Жана албетте экөөнү тең активдүү болууга чакыруу бар. Жыйынтыгында азыр бир упай Айгиза Дастан кызына. Демек, балбан кыз келиндер бири-бирин кайрадан мудан алгандан кийин эмне жыйынтык болот байкап көрөбүз. Жана бетте мындан ары эми 70 кг салмактагы кыздардын кармаштарындагы көрөрүбүздү калыс айтып өттү. Демек, биз азыр Мээрим Момунова менен финалда бул эки бийкечтин кимиси кармаштарын аныктап алабыз дагы. Мындан кийин кармаштарды дагы лантып көрөбүз. Убакыт 20 секунда убакыт бар. Ушул жерден Улкан Алибай кызы эгерде туура чамдабаса, анда биз Айгиза Дастан кызын кийинки баскычка өтүшүнө көрөбүз. Жана эмне менен коштолуп кетет болду экен? Умтулуулар бар. Жыйынтыгында Улкан Алибай кызына соңку көз ирмемде дагы 2 упайга ээ болду. Дагы 3-1 эсеби менен алдыга чыгат. Айгиза Дастан кызына бир аз чеберчилик жетишпей калды. Канча дагы эми
буга чейин Айгиза Дастан кызы Айгүл Абдувахит кызын жеңип алган. Ал эми Улкан Айдыбай кызы болсо Айжан Сабырбек кызын жеңген. Демек дал ушул эки жуптун бирөөсү финалда Мерим Момунова менен кармаш өткөрөт. Ал ким болору 3 секундадан кийин аныкталат экен. Бирок 3 секундага чейин кармаштар көпкө уланып кетүүсү ыктымал, себеби курдун өзүнүн ал кармашы эле 13 секундалык убакыт алат. Жана мына алыш деген белгиден кийинки убакыттын жүрүүсү жана убакыт соңуна чыгат. Дагы биз Улкан Алибай кызын финалга чыгышы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дагы 70 кг салмактагы кыздардын кармашына келип жеттик. Жана куттуктайлы, чындыгында эле жакшы кармашты көрсөтүштү.